Быйыл 7-8 ноябрда Кыргызстанда алгачкы жолу тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү белгиленип жатат. Бул даталарды белгилөөнү президент Алмазбек Атамбаев демиргилеп, жакында эле ушул жарлыкка кол коюп, ушул жарлык чыкты. Буга байланыштуу 2 күндөн бери өлкө боюнча ата-бабалардын жана тарыхый инсандардын элесине таазим этүүгө арналган иш-чаралар да өттү. Буну бардыңыздар билесиздер жана өзүңүздөр да ортоктош болдуңуздар. Мына ушул эскерүү күндөрүн кыргызстандыктар үчүн кандай мааниси бар? Же болбосо бул чыныгы көз карандысыздын белгиси болгон даталуу күндөрбү деген суроолорду коюп, бүгүн биз Ош Пирим телеканалынын Жаргылчак программасында 1 саат бою талкууламакчыбыз. Студияда мен Абайнур Большевиков, ошондой эле кесиптешим Бекназар Абдыкасым уулу болмокчубуз. Бүгүн дал ушул тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрүнүн мааниси деген теманын алкагында атайын студияга конокторду чакырганбыз. Алар коомдук ишмер, тарых иликтөөчү Султан Абдырахманов агай жана ошондой эле Ош гуманитардык институтунун окутуучусу, тарыхчы Самарбек Осмонов. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Биринчиден студиябызга кош келипсиздер. Келиңиздер. Жалпы жамы журт менен бир амандашып алсаңыздар беринчи. Рахмат. Алгач жалпы эле журтубузду кечеги бүгүнкү улуу майрамдары менен куттуктап кетишибиз керек. Себеби бул 7 ноябрь деген өзгөчө советтик мезгилде төрөлүп, советтик мезгилде жашап калган адамдар үчүн бул улуу майрамдардын бири болгон. Анткени мына ушул улуу октябрдын келген кези деген маселе өзгөчө орунда турган. Ошон үчүн жалпы эли журтубузду ушул улуу майрам менен кечеги өткөн, ал эми жаңы жардык менен жарыяланып жаткан бүгүнкү күсү кошулган 2 майрам менен тең куттуктап кетмекчибиз. Жалпы ардыңыздарда жакшылык болсун, мамлекетибизде тынчтык болсун. Рахмат. Келиңиз Самар агай, сиздин айып. Ассаламу алейкум, урматтуу эли журт. Азыр агай айтып өткөндөй эле 7 октябрь биз тарыхчылар ноябрь 7 ноябрьды белгилеп келебиз. Бул октябрь, улуу октябрь революциясынын жеңиш күнү деп. Бул ошол күндү бүгүнкү жарлык дагы коштоп турат. Рахмат. Мына ушул бүгүн темага киришип жатып, биз алгач эле жалпы телекөрүүчүлөр менен биргеликте ошол жаныбызда отурган Султан агайыбыздын бир жакшы 2006 жылдарга бир иликтөө жүргүзгөн бир материал бар эле. Мына ушуга жалпыбыз күбө бололу, андан ары кайрадан эфирибизди түз эфирде улантабыз. Азыр биз ошол ата-бабалардын малдарынын кырылган өздөрүнүн суукка буйруп тонгон жерине барабыз.
ушул жерде шейит кеткен аталардын бас сүйгүт. Жок. Монтар бас сүйгүт. Басса. Мына бул кара. Эски ата-бабалардын бардан кесинин фундагына сакталып чыкты. Отургузулган орду. Ашу аш барса 100 метрдей аралык калды. Мына ушул жерде 1916-жылы сентябрь айларында ушул жанар баскылап Кытайга качкан биздин ата-бабаларыбыз, эжелерибиз, энелерибиз, агаларыбыз мына ушул жерден ушул карда буйугуп, суукта, музга чөмүлүп, карга тоңуп ушул жерде өлгөн экен. Азыр мына Дөөлөт менен Турар ушул ашууну көздөп баратат. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك. Назыр бардығыз көрдік, дал ошол Султан агайыбыз анча мынча адам дейбизби же болбосо такырда адам буту баспаган жерге чыгып, мына ошол 1916 жылга тиешелүү болгон сөөктөрдү көрүп, өзүңүз да ошол күбө болуп келген экенсиз агай. Негизи ушул боюнча бир аз токтолуп, анан кийин эле кече жакында ошол президентибиз чыгарган жарлыкка ылайык тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү туурасында, мына ошонун мааниси туурасында токтолуп өтсөңүз. Рахмет. Азыр мына кадрдан көргөн кадрлар булар 2006 жылы өлкүн шейиттерин же болбосо улуттук боштондук кыймылга чыккан ошо ата-бабаларыбыздын куралдуу аскерден качып, бозуп, ак өгүз ашуу сагышы аркылуу өткөн жолдогу ак өгүздөгү бир жума, бир 2 күн, 3 күн үстүңкү жаракадан өтө албай туруп, жүк түшкөн жеринде тоңуп өлгөн фактылардын көрүштү телегөрүүчүлөрүбүз. Ал эми бул өлкүндүн 90 жылдыгына карата болгон чоң мамлекеттик акция болгон ошол мезгилде колго тийген айрым сөөктөрдү алып келип, ошол экспедициянын арасында жүргөн экспедициянын катышуучусу катары алып келип көмүп, ошол учурунда Доо району аркылуу бир 15ден ашык көрсөтүү бергенбиз. Муну эл журт ошол 2006-2007 жылдары эфирден көрүшкөн, КТРдин, ЛТРдин эфиринен. Эми бул жердеги эң негизги биз муну кайра кайталап көрсөтүп аткандагы маани, биз ата-бабалардын өткөн кайгылуу жолунун бир ирмеми. Эгер мына ушул учурда 1917 жылкы октябрь, улуу октябрь революциясы болбосо, мына ушул тентип тербеген элибиз бүгүнкү күнгө чейин кайсыл жакта, кимдин колунда, кайсыл мамлекетте корголуп жүрөрү белгисиз болгон да. Эми муну созуп айтып берсе өтө көп. Ошон үчүн биз бүгүнкү күнгө кайтсак, мына өзүң суроо берип жаткан ата-бабаларды жана тарыхты эскерүү күнү боюнча президентибиздин жардыгынын мааниси. Бизде көпчүлүк учурда ушул терең түшүнбөй туруп эле ура менен ушул бүгүнкү журналистика айдыгында маалымат таратуучуларыбыз, ошондой эле айрым саясатчыларыбыз дагы ура менен кайсы бир кылдан кыйкым таап өч алууга же болбосо бир өзүнүн жүзүн көрсөтүп калууга аракет жасап жаткандай туюлат. Бул эми менин жеке пикирим. Мен муну
кимдир бирөөгө таңуулагым келбейт. Себеби биз президент бул 7-8 ноябрда белгилеп жатса, мен айтар элем, биз ар бир күнү, ар бир саатта, ар бир мүнөттө ата-бабаларыбыздын тарыхын, ата-бабаларыбыздын өткөнүн эстеп эскерип, ар бирибиз жүрөгүбүздө көтөрүп жүрүүгө, ошону эстеп эскерип, өзүбүзгө туу кылып кармоого, ошонун жаманын калтырып, жакшысына карай огонго милдеттүүбүз. Бул жөн эле салыштырмалуу жасалып жаткан жардык деп эсептейм. Жыл бою муну биз белгилеп, жыл бою ушул өткөнүбүздү эстеп эскерип турсак, биз баягы жылкы мүнөз элдердин катарына киребиз да. Семирип кетсек, өткөнүбүздү унутабыз, арыктасак кейийбиз. Ошон үчүн жараткандан биз жакшылык тилеп, ар дайым кечегибизди унутпай, эртеңибизге кадам ташташыбыз керек. Эртеңибизге биз кечегибизди унутуп туруп, бүгүнкү жашообуз менен биз эртеңибизге кадам таштасак, чоң жаңылыштык болот. Бул ата-бабаларыбыздын өткөн тарыхы, ата-бабаларыбыздын кечеги ушундуп кырылганын учурунда мен жалгыз эле бул учурларды көп изилдеп иликтеген иликтөөчү катары, журналист катары мен айтар элем, бул жалгыз эле ошо орустар гана күнөөлүү деп. Жок, бул жерде орустар эмес, орустарга мүмкүнчүлүк түзүп берген, оторчуларга мүмкүнчүлүк түзүп берген, келгиндерге мүмкүнчүлүк түзүп берген ошол мезгилдеги аттуу баштуу бүгүнкү сыяктуу эле көпчүлүк айрым тарых кайталанып турат да. Ушундай кылып жатка колтук ачкан көп маселелердин бардыгы айланып келип, ошол тарыхтын бул кечеги кайталануусу. Өткөн тарыхта биздин кеткен кемчиликтерибиз. Биз ошону бүгүн дагы кайталасак, анда эртеңки келечек дагы биздин бүгүнкү муунду, бүгүнкү тагдырыбызды, бүгүнкү болуп жаткан аракеттердин бардыгын ушул биз жана 16-жылда эскерип аткандай, 37-жылда эскерип аткандай, ошондой кайгылуу учурлар менен бизди дагы эскериши мүмкүн. Ошон үчүн биз кийинки муундарга жакшы эскерткич белги калтырыш үчүн биз кечегиден сөзсүз сабак алышыбыз керек. Султан агай, айтсаңыз, ушул жарлыктын чыгышы менен эл арасында ушундай пикирлер пайда болуп атат. Мындан кийин улуу октябрь революциясы майрамы белгиленбей калабы деп бир сөз менен айтканда, ал тарыхый маанисин жоготтубу деген пикирлер бар да. Ошого сиздин көз карашыңыз? Жок, менин оюмча, мен жана эле жооп бергендей болдум. Бул улуу октябрь революциясы кыргыз, акыркы кыргыз. Же болбосо мен мындай айтайынчы, советтик мезгилде жашоо кечирген, ошол улуу октябрь революциясынын кыргыздарга берген кандай жакшылыктары, кандай илим билими, кандай өсүп өнүгүүсүн унут элек, акыркы кыргыз калганга чейин ар кимдин жүрөгүндө жашай турган бул улуу чындык, улуу майрам. Муну орустардын дагы айрым бир шовинисттери, айрым бир ошондон бир саясий бир өздөрүнө бир баягы упай топтоп алгысы келген адамдар бул мамлекет менен мамлекетти, улут менен улутту, же болбосо бир коом менен кайсы бир коомду кагылыштырууга жасалып жаткан аракет. Ал тиги биздин бул учурунда тентип тербип кимдер жүрбөгөн. Бүгүнкү күндө биздин жаштарыбыз дагы жүрөт. Буга биз бечаралык катары карабаш керек. Дымагы бар адам сыртка чыгат. Дымагы жок адамдар Кудайга зарын айтып, бул жерден чыкпай үйүндө отурат. Ошо мен сыртта дагы жашоону, жакшы жашоону өзүмө түзөм дегендер гана чыгат. Ошол эле мезгилде, ошо 16-жылдын эмес, ага чейинки эмеде мына тарыхчы отурат. Бул жакта тиги орустар дагы өз кезегинде тентип тербип, ушул жерге чоң буржуазиялык топтун өкүлдөрү майдаларын, чабактарын талкалаганда туш тарапка тентип тербип келген. Бул 1850-жылдардан баштап сүрүлүп келген 50-60 жылдын ичинде биз алардын бардыгына орун бошотуп берип, 1916-жылы алардан таяк жеп туш тарапка качканбыз. 17-жылы кайра улуу октябрь революциясы болуп, бизди кайра бириктирип, кыргыз мамлекетти түзүлүүгө шарт түзгөн.
Азыр аны биз мындай жокко чыгарып кароого эч качан мүмкүн эмес. Рахмат агай. Рахмат. Биз ошол Самара агайыбызга дагы бир суроо берсек да. Негизи эле алгач ушу пикириңизди билип алайлычы. Мына президентибиздин жарлыгы боюнча белгиленип жаткан тарыхчы ата бабаларды эскерүү күнүн сиз кандай бааладыңыз, кандай түшүндүңүз, кандай кабыл алдыңыз дегендей. Бул жарлык балким өз учурунда белгиленип атабы деп ойлойм. Себеп дегенде мурун 7 ноябрда бир күн белгилеген болсок, азыр эми атайын 2 күнгө календарга кызыл кылып белгилеп, дем алыш күнү кылып атат. Биз тарыхчылар ушул күндү мен ойлоймун элдин эсинен чыгарбай 25 октябрда революция болгон, бул азыркы календар боюнча 7 ноябрга туура келет деп биз элдин эсинен чыгарбай жеткирип турабыз. Мына бул жарлык боюнча ата бабалардын эскерүү күндөрү. Бул ата бабалардын эскерүү күндөрү албетте кыргыздын чыгаан инсандары көп болгон. Мындайча айтканда кыргыздын каймактары. Өз убагында туура эмес саясаттын айынан көбү репрессияга туш болгон. Президентибиз ошол инсандарды дайым эстеп жүрөйлү деп дагы бир күндү кошуп майрам күн катары белгилеп атат. Бул эми жөн жеринен 7-8 ноябрь деп кошулуп калган жок. Мен ушундай түшүндүм. Бул ошол биздин чыгаан инсандарыбызды да эстеп жүрөйлү деп. Себеп дегенде ар биринин туулганына, жылдык майрамына катары конференция тигип өткөрүп жүрөбүз. Мында жалпы эстөө үчүн ушул 2 датаны коюп белгилептир да. Азыр өзүңүз белгилеп өттүңүз да, ошол биздин бир топ ошол кыргыздын каймактары делген инсандар, кыргыз үчүн күйгөн инсандар мына ошол убактагы орус бийлигинин айынан ошол репрессияга дуушар болгон депчи. Мына ошол күндү азыр биз мына ошол инсандарды эстөө катары кабыл алганыбыз менен кээ бир ошол азыркы Орусиядагы кээ бир партиялар дейбизби же кээ бир бийлик өкүлдөрү дейбизби бир башкача өңүттү алып карап атат да. Бул деген бизге каршы туруу дегендейчи. Бул жагына кандай дейсиз? Бул эми азыркы орус саясатчылары бул атайын думада бизге буга чейин эле кыргыз жарандарына айдоочулук, кыргыздын айдоочулук көөлүгү боюнча маселе көтөрүлгөн да. Анан ошондо бул партия ошол мезгилде эле каршы чыгышкан кыргыздын айдоочулук көөлүгүнөчү. Башка чет мамлекеттегидей эле болсун деп. Бирок думанын өкүлдөрү, башка партиянын өкүлдөрү ошол кыргыздардын ошол расмий тили орус тилин колдонуп, кыргыздар ушул мектепте 1-класстан баштап орус тилин окуганын түшүндүрүп, ошону көтөргөн болчу. Азыр булар баягы кылдан кыйкым табат дегендей эле маселе болуп атат да. Бул жерде бизде 1 жыл эмес, 2 жыл, 1 күн эмес, 2 күн кылып эскерип атабыз ал күндүчү. Ал биз жокко чыгарган жокпуз. Бул жерде азыркы орус бийлигине карата жасалган иш эмес. Бул ошол мезгилде падыша бийлиги ошол Россияда жашаган эл үчүн да кыйын болгон. Падыша бийлигине учурунда. Бул бир эле демек ошол эле коммунисттер деле бул майрамды белгилеп атат. Биз деле ошол аталган. Да, бул өзү ой туура эле. Анан ал жакта эми бая айтып өткөндөй бул жерде кошумча да. Бул ошо орус бийлигинен азап чеккен. Андан кийин бул бийлик талашуудан азап чеккен учурлар. Совет бийлиги орногондон кийин деле эң аягында келип Сталиндик репрессияда деп аталган репрессиядан азап чеккендердин баардыгы бул жалгыз эле кыргыздарды эмес, ошол бүгүнкү ошо идея көтөрүп жаткан балким орус саясатчылардын чоңоталары деле ошого туш болгон. Анан муну жөн эле бүгүнкү күндө мындай парда катары тартып, бул жерде жана мен сөзүмдү айтпадымбы? Кыргыздардын сыртта жүргөндүгү. Анан көпчүлүк учурда биз муну кордук катары көрүп атпайбызбы? Жок. Бул аралашып эл деген эл менен аралашып эл болот. Журт менен аралашып журт болот. Сыртты көргөн үчүн анан эл журтта дымак пайда болот.
Ал ойготуучу маселе. Ошон үчүн биз буну жанагы орус саясатчылардын бүгүнкү жасап жаткан нерсеси. Балким ошол жерде дагы өздөрүнүн ошо тарыхын жакшы билген, саясатты жакшы билген башка дууманын өкүлдөрү, башка инсандар президент баш болуп, балким ошо Путин мырза баш болуп, муну токтогула деген сөздү айтат деген ойдомун да мен. Рахмат. Азыр бизде кезек жарнамалык тымага келип калды, урматтуу көрүүчүлөр. Эгерде сиздерде дагы мына ушул темабызга байланышкан суроолор боло турган болсо, албетте экран алдында телефондар жазылып турат. Мына ошолорго байланышка чыгып сурооңуздарды берип, же болбосо пикир калтырып турсаңыздар болот. Азыр болсо жарнама. Дагы бир кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз тарых жана ата бабаларды эскери күнүнүн мааниси деген теманы алканда кеп кылып атабыз. Жана буга байланыштуу студиябызга коноктор чакырганбыз. Алар менен дагы бир тааныштырып өтөлү. Коомдук ишмер, тарых иликтөөчү жана журналист агайыбыз Султан Абдрахманов бүгүн бизде конокто. Ошондой эле Ош гуманитардык институтунун окутуучусу, тарых илимдеринин кандидаты агайыбыз Самарбек Осмонов агайлар бүгүн бизде конокто. Жана сиздерден дагы суроолор болсо кабыл алабыз. Султан агай, дал ушул мына биз кыргыз мамлекетин түптөгөн бир топ инсандарды билебиз. Мисалы Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов, Разаков сыяктуу. Эми бул инсандар тууралуу эмне иш-чаралар болот? Балким мектептерде жаңы жаш муундарга окутулуп үйрөтүп, ушулардын тарыхы тууралуу, деги эле кыргызды түптөгөн каймактар тууралуу жаш муунга кандай маалыматтар жеткирилет? Эми Жусуп Абдрахманов, Баяр Эсекеев агайларыбыз, мына Самарбек мырзанын ошо сиздер айтып жаткан монографияңыз да, монографиясы экен. Ошол бул Жусуп Абдрахманов дагы, Баяр Эсекеев дагы жана башка аты аталып аталбаган инсандардын көпчүлүгү миңдеген ошол мезгилдеги жаш кыргыз мамлекетин түптөдүк деген, бүгүнкү күндөгү эле эгемендүү кыргыз мамлекетин түптөп жатабыз деген инсандар сыяктуу ошол мезгилде өздөрүнүн мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн кароосун казык кылган миңдеген адамдардын ошо бирин экине. Биздин бүгүнкү күндө Жусуп Абдрахманов атабыздын, Баяр Эсекеев атабыздын, Төрөкул Айтматов жана башка эми аны айтып берсек убакыт чак келбейт. Ошолордун сырткары тарыхта эле аты аталбай калган, көптүн катарында унутулуп калган инсандарды алып чыгууга мына ушул майрам, ушул күн, даталуу күндөр эми мындан ары өзүнүн чоң пайдасын тийгизет деген ойдомун. Себеби мунун ар бир урпактын милдети. Бизде ошондой болуп калган бир 10-15 инсандын гана айланасына биз бардык инсандардын жасаган ишин топтогон учурубуз болгон. Ал булар пирамиданын төбөсүндө турса, ошол пирамиданы көтөрүп турган астындагы түркүк устундары, карылары жана фундаменти. Биз алар жөнүндө бүгүнкү күндө сөз боло элек. Бул ачылбаган дың, казылбаган дың боюнча бүгүнкү күндө көпчүлүктүн кызыкчылыгы жок эле жатат. Биз ошо кыргыз мамлекетин түптөөчүлөр дегенде эле биз бир 15-20 адамдын гана атын айтабыз. Биздин милдетибиз эми мындан ары муну биз маанисин эмес, биз ушуга ар бир Кыргызстандын атуулуу эгемен мамлекеттин өкүлү, ошонун ичинде кыргызы да болгон, орусу да болгон, дуңганы да болгон, уйгуру да болгон, өзбеги да болгон, ошол мамлекеттүүлүккө, ошол башатка салым кошкон инсандардын баардыгын биз көтөрүп чыгууга, ошолорду элге журтка жеткирүүгө милдеттүүбүз. Аябай жакшы белгиледиңиз агай. Мына чындап эле биз ушул тарыхты алып караганда бир өзүңүз айтып аткандай бир 15-20 адамдын аты менен гана чектелебиз да, ушуларды гана таныпчы. Ал эми ошол бүгүндө турган бакы түркүк болуп берген, кары болуп берген, фундамент болуп берген адамдарды биз ачууга биздин тарыхчылардын дарамети, биздин ушул тарых булактары жетеби мына ушуну алып чыгууга, дыңды бузууга? Биз канткен ушуларды алып чыгабыз? Сабар мырза, бул боюнча чындыгында агай туура айттыңыз, көп изилдөөлөр керек. Себеби мисалга эле алсак, мына менин колумда турат эл комиссарлар кеңештери, азыркы күндө айткан министрлер да. Эркинбек Эсенаманов биринчиде турган сүрөт.
Хаджакан Шоруков, Касым Тыныстанов, Осмонкул Алиев, Токчора Жолдошев, ушулардын бардыгы эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болгон азыркы министрлер. Булардын азыр биз өткөндө изилдебеген тарыхтын али ачыл элек барактары көп. Биз билбей калган, элге жетпей калган инсандарыбыз көп. Азыр ошолордун үстүндө иштөө жүрүп жатат. Кайсыл жерде тоскоолдуктар бар агай? Мисалы, Тоскоолдуктар эми тоскоолдуктар деп бар деп айтсам жаңылышамын. Себеби дегенде изилдейм деген адамга биздин Кыргызстандагыдай эркиндик жок дейм да, башка жердечи. Мен эми муну конкреттүү мамлекетти көрсөтпөй эле коеюн. Бизде мына эркиндик ушунчалык. Изилдейм деп аракет кылган, азыр илим жолуна аттанган биздин тарыхчылар көп. Алар аракет жасашып атат. Эми анын үчүн дагы биздин Кыргызстандын шартындагы эле Кыргызстандын борбордук архиви менен эле бүтүп калбайт экен. Бизде Ташкентте чоң архив бар. Ал жакка деле барып изилдөөлөр жүргүзүш керек. Ошондо бул көп инсандарыбыз дагы али белгилүү. Сизге кошумча дагы бир суроо да, дал ошол тарыхый инсандардан мисалы Курманжан Датка Разаков тууралуу фильмдер тартылганда, дал ошол Жусуп Абдрахманов мурунку доордогу биздин тарыхый инсандар тууралуу бир документалдык фильм тартканга тарыхый материалдар жетиштүүбү? Ооба, тарыхый материал эми документалдуу фильмдер тартканга тарыхый материалдар бар. Кыскадагы Абдикерим Сыдыков боюнча тартылды окшойт, а? Абдикерим Сыдыков жөнүндө жок. тартылды элек. Эми мен буга жооп берейинчи. Бул мисалы үчүн мына Курманжан Датка, Исхак Разаков жөнүндө бүгүнкү күндө көркөм фильмдерди айтып жатат окшойсуң. Андан сырткары мына Замир агайыбыз өзүнчө документалдык фильм жасады эле. Исхак Разаковдун өзгөчө 90-100 жылдыгында мен мамлекеттик ошо тапшырма катары ал мезгилде КТРдин базасында 2 документалдык фильмди мен өзүм жасагам. Исхак Разаковдун 100 жылдыгына 2010 жылы белгиленгенде бул жалпы республика боюнча көрсөтүлгөн 40 мүнөттүк ошол Исхак Разаков жөнүндөгү документалдык фильмди элге жеткирдик. Андан сырткары бул жерде мындай да атайын каражат бөлүнүп, жанакы кызыкчылыктар койсо, буга тарыхый фактылардын баары жетиштүү. Себеби бул кечеги биздин 100 жылга чейинки маалыматтар. Буга эң негизгиси мамлекет тарабынан каражат бөлүнүп, ошого кызыктар адамдардын бир тобу биригип туруп жасаса, муну ишке ашырса болот. Биздин жана мен Исхак Разаковду айтып жатканым, 2000 жылы Исхак Разаковдун сөөгүн Москвадан алып келүүгө түздөн түз өкмөттүк комиссияда барып сөөгүн казып алып келгенге катыштык. Бул дагы бир ачуу чындык, ошо талаада калган, Москвада көмүлгөн Исхак атанын акыркы арманы болгон, мен тиги сөөгүн Кыргызстан топурагында жатпай калды деген арманын аткарткан учур болгон. Бул ошол дагы 2000 жылкы тарыхый чоң нерсе болгон. Ар бир нерсени жасап жатышат. Бүгүнкү күндө тарыхчылар толтура албаган бөксөнү журналисттер жасап жатат, адабиятчылар жасап жатат. Бирок мунун бардыгы биригип, журналисттер, адабиятчылар, тарыхчылар бардыгы башын бириктирип, муну жанакы Крыловдун тамсилиндей 3 жакка чойбостон, муну бир баш болуп биригип, бир нук менен ошол тарыхын, адабиятын, журналисттик өзүнчө иликтөөлөрдүн бардыгын чогултуп келип туруп, бир Тарыхка ошо тарыхый документалдык фильмдердин чоң энциклопедиясын жасаса, буга мүмкүнчүлүк дагы бар. Мына өзүңөргө окшогон өсүп келе жаткан жаштарыбыз турат, акыл эси токтолуп калган муундар турат. Бардык тармакта, адабиятта дагы, журналистикада дагы, тарых эмесинде дагы. Буга эң негизгиси кызыгуу керек. Балким ушунун шылтоосу менен мына бүгүнкү күндө жаңы башталып жаткан, көбүбүз сындап жаткан, көбүбүз ишенбей жаткан, же болбосо муну биз айрым бийлик алмашып аткан мезгилдеги бир лозунг сыяктуу бир нерсе сыяктуу туюп жаткан өзүбүздүн жармач дүйнөбүзгө алып барбашыбыз керек. Муну биз эртеңки күндөгү, андан кийинки күндөгү
биз түбөлүктүү маселесин карашыбыз керек деп ойлойм. Мен дагы бир суроо дагы. Сиз ошол тарых иликтөөчү катары көптөгөн жактарга барып өзүңүз көрүп иликтеп келдиңиз, издеп келдиңиз биздин тарыхыбызды дегендей. Бирок бул албетте бир чоң каражатты талап кылган нерсе да. Мына ушул каражатты дагы мамлекет тараптан бир көңүл буруп, тарыхчыларды топтоп, көңүл буруп, мындай каражат бөлүп берели, чегиле мына убакта мындай деген инсандар болгон экен. Бунун менен азыр жалпы жумуру журт тааныш эмес. Бир иликтеп бериле дегендей бир мамлекеттик бийлик тараптан бир көңүл буруулар барбы? Негизи азыркы убакта сиздер тарых чөйрөсүндө жүргөн адамдар катары билесиздерби? Эми мына азыр ушул акыркы 5-6 жылдан бери биз мурдагыларды неме кылбайлы. Акыркы 5-6 жылдан бери мына азыр президенттин администрациясынын алдындагы мурас фонд деген тарых иликтөө боюнча. Азыр бери болгондо ушул азыр биз сөз кылып жаткан инсандардын бардыгын эми биз мындай суроолорун билгенде үйдөн көтөрө келмей экенбиз. Баягы томго жеткен чоң китептерди чыгарып, бардыгын иликтеп, жиликтеп, мына тарыхчылар аны сабак берип, сабактан сырткары китеп кылып чыгарып даярдап, аны теге көрсөтүү кылып тартышып, телеочерк сыяктуу кылып тартышып, элге журтка сунуштап аткан көп фактылар бар. Мына ошол эле бир фактысы мына. Азыр Самар мырза жакшы айтып кетти. Бул бизде өзүбүздө муну жапа турмак киришип, ошол өткөн тарыхыбызды биз көпчүлүк учурда тарых десе эле бул акчалуулар же болбосо бир сөйлөттүү бүгүнкү күндөгү сөйлөттүү адамдар өздөрүнүн атасынын тарыхка туура келеби келбейби жармач өздөрүнүн ата бабасын мактаткан учурга барган учурлар да болуп атат. Туура. Мына биз ошондойдон качып биз тарыхта аты калган эртең күндө сырткы мамлекеттерден бүгүнкү күндө интернеттин заманы дүйнө эли бул ушундай Кыргызстанды көтөргөн ушундай чоң инсандар болгон экен, ушундай улуу адамдар болгон экен деп сыймыктанып, алар дагы өз тилдерине которуп элге журтка көрсөтө ала турган нерселерди алып чыгышыбыз керек. Мына ким Самар мырзанын мына Жусуп Абдрахманович жана Баян Исекеев жөнүндө илимдин кандидаты катары 10 жыл топтогон эмгеги мына мындай кичинекей китепчеге батып отурат. Туура Самар мырза? Анан ошон үчүн бул жерде биз өзүбүзгө берилген мүмкүнчүлүктү биз өзүбүз сактап, өзүбүзгө берген мүмкүнчүлүктү өзүбүз баалап, барктап алышыбыз бул жалпы жалгыз эле тарыхчылардын, же адабиятчылардын, же эмес журналисттердин эмес, жалпы эл журттун милдети бул. Рахмат. Ушуга улай эле кетсек, азыр агай айтып өттү президенттин алдындагы мурас фонду тууралуу. Ал фонд ошол президент мамлекет тарабынан каржыланат. Мында Тынчтыкбек Чоротегин агайыбыз, анан Кыяз Молдокасымов агайыбыз улар жетектеп келишет. Ар бир даталуу мындай тарых инсандарыбызды чоң аймактык, регионалдык, республикалык деңгээлде конференцияларды өткөрүп келип жатат. Ошондой эле биз өзүбүз катышып көрүп жүрөбүз. Таласта Жусуп Мамайдын арналган конференция болду. Полотконго арналган Баткенде болду. Мамлекеттик бийлик башчылык тараптан демек колдоо бар. Султан агай, сизге дагы бир суроо. Дал ушул бүгүнкү белгиленген күндөрдөн сырткары жыл сайын тарыхый инсандардын 100 жылдык, 200 жылдык юбилейлерин белгилеп келебиз да. Деги эле ушул юбилейлерди белгилеп келгенде элге канчалык деңгээлде маалымат жетет? Эми бир жерде бир маданий иш-чара болуп өтөт, балким ошого кеткен каражатты ошол адамдын тарыхын изилдегенге бир китебине арнаса кандай болот? Эми бул урпактардын кызыкчылыгындагы маселе болуп калат. А бирок мамлекеттик деңгээлде өткөн нерседе сөзсүз мына илимий конференциялар. Жанагы мына тарыхтын бүгүнкү күндөгү дөшалары деп айтсам жаңылышпайм. Тынчтыкбек Чоротегин деген далай тарыхчылардын устатына айланган инсан. Кыяз Молдокасымов деген кыргыз тарыхындагы өзгөчө акыркы 3 кылым аралыгындагы, мисалы 17, 18, 19, 20 кылымдардын аралыгындагы тарыхый иликтөөлөрдө алдына ат салдырбаган чоң мээнеткеч тарыхчы досубуз. Ушулар башында туруп, ошо юбилейлердин бардыгында илимий конференцияларды өткөзүп, илимий конференциянын негизинде жанакы сен айтып жаткандай, Бекназар,
Артта баягы қазы кертіп, жал чайнап, деге ура қылып, машина сайып, же болбосо дагы башка нерсе сайып, баягы майрамдаш эмес. Биз арттагы элге, журтка бир китебин калтырып коелу деп, китептерин чыгарттырып, мамлекеттин эсебинен чыгарттырып атышат. Азыр мисалы бер болгондо ошо акыркы 6 жылдын эсебинде бер болгондо бир 100дөн ашык ушундай чоң китептер чыкты. Бунун бардыгы ошо жанакы Мурас фондусунун каржылоосу менен, ошо мамлекеттик каржылоо менен чыгып жаткан чоң китептер. Эми буларга биз эгер күбө болбосок айтпайт элек. Мына өткөн жылы эле Үркүндүн 100 жылдыгы жөнүндө, улуттук боштондук кыймылдын 100 жылдыгы жөнүндө Путиндин ошо Атабейтке барып, Үркүн шейиттерине, улуттук боштондук кыймылынын катышуучуларына, шейит кеткендерге арналган жалпы эстелик белгиге барып гүл койгондун өзү бул мамлекеттер аралык чоң сый-урмат. Биз муну кандай аспектиде караганыбызда дагы чоң сый-урмат. Мына быйылкы жылда өткөн Алтайстык боюнча Алтай элдеринин өзөгү, уюткусу Кыргызстанда жатат деген маселени көтөргөн чоң дүйнөлүк форумдун өтүшү дагы ошо мамлекеттик маселеде. Биз мунун саясий жагын эмес, элге калчу эртеңки руханий, маданий, тарыхый баалуулугун карашыбыз керек да. Бизде кайсыл нерсе жасалса, анын бардыгын саясий аспектке апарып такап кое бергенибиз, бул өзүн актабай турган нерсе. Мисалы үчүн ошол Үркүндүн 100 жылдыгынын өтүшү чоң эл аралык чоң конференция өттү. Орустар да катышты, өзбектер катышты, казактар мамлекетинен келип катышты, Түркиядан келип катышты. Бардык ошол жерде аралап, өздөрүнүн ойлорун айтып, бул эл аралык конференциялар. Алардын бир тобуна катышып калдык. Бир тобуна баягы угуп атабыз. Мына бүгүнкү күндө да азыр ушул учурда дагы Сталиндик репрессиянын курмандыктарынын эстеп эскерген чоң форум азыр Бишкекте өтүп атат. Мына ага бул Кыргызстандын туш тарабынан сырт мамлекеттерден келишип, ошол жерде деге ошо Сталиндик репрессияга тарыхый баа берүүнүн аракетинде болуп атат. Албетте мунун бардыгы чогулуп келип, ошо бул дагы өзүнчө чоң китеп болуп чыгышы сөзсүз чыгат. Кече өттү эменин бул Улуу Октябрь революциясынын 100 жылдыгына арналган чоң конференция өттү. 3-ндө өттү, 3-ноябрда өттү окшойт. Улуу Октябрь революциясынын 100 жылдыгына арналган конференция. А мына азыр кече бүгүн деге Сталиндик репрессиянын курмандыктарына. Бул Сталиндик репрессия жалгыз Кыргызга тиешелүү, жанакы орус саясатчылар айтып жатканда Кыргызга тиешелүү нерсе эмес. Орустардын өздөрүндө миңдеген, 100 миңдеген адамдар ал жакта да кырылган. Ошонун саркындысы бизге дагы тийген. А бизге келген саркында да көпчүлүк учурда орустардыкы ошондой, биздики да ошондой жергиликтүү өзүбүздүн бирин деге отко таштап берген фактылар өтө көп. Алардын бардыгы жана муз астындагы аккан суудай болуп бүгүнкү күндө акпай турат. Туурабы мына тарыхчы катары Самар мырза? Ооба, бул репрессия бир эле Кыргызга келген апаат эмес. Бул Сталиндин машинасы Орто Азия элдерин, ошонун ичинде эле орустардын өздөрүнөн дагы жалмап кеткен. Мисал катары эле алсак, улуу ата мекендик согушта жогорку офицердик чини бар, жогорку билими бар 7% эле офицер калган. 7%. Бул согуштун созулуп кетишине да ушуну мисал келтирип атабыз. Демек бул бизде эле эмес, бул орустун чыган инсандарын ала кеткен. Эми ал бизге караңгы. Түшүнүктүү агай. Мен дагы бир суроо бергим келди да, ошол улуу Октябрь революциясы туурасындачы. Мына ушул революциянын бизге бирден бир жемиши дейт. Мына ошол убактагы Улуу Британия же болбосо да Син империясы жана башка сыяктуу империялар, чоң империялардын алдысында биздин ошол кыргыз элине бир өзгөчө бир көз алайтуусу болгон. Эгер бул ошол революция болбогондо биз балким ошолордун алдында биз бүгүнкүдөн дагы жаман күн кечирип калышыбыз мүмкүн эле деген кээ бир кептер да бар да. Мына ушул боюнча пикириңиз кандай? Бул
туура эле айттың. Бул мезгилде орустарга биз биринчи Атаке Батыр кат жөнөткөндө Шергазы менен Абдрахман Кучаковду ошо Оренбургка Екатерин-2ге бизди өз букаралыгыңызга алыңыз деп. Бунун себеби бир жагынан ошол мезгилде Кокон хандыгынын үстөмдүгү болгондо Кокон хандыгынын салыктарына бул адамчыдагыс баскан тургандын бардыгынан салык алган. Ал салык. Экинчи жагы коңшу Кытай империясы. Ич ара бугу менен сары багыштын чыры. Ошон менен эле казактар менен болгон биздин казак уруулар менен келишпестик. Булардын бардыгы бизди ошол орустарга карап түрткү болгон да. Анан орустарды биз кыргыз эли ошол атайын кат жөнөтүп өз букаралыгыңызга алыңыз деп айласыздын иши болгон. Ошондой эле бая айтып өттүң, Англия, батыш өлкөлөрү Орто Азияга кызыктар болгон. Эгерде орустар келбесе, балким эми Англиянын колониялары деле жыргап кеткен жерин көрбөдүк да, дүйнө жүзүндө көп колониясы бар. Афганистан окшоп балким жакшы болмок. Агай, келиңиз. Эме кылганда мына биз бүгүнкү күндө Памирден биздин этникалык кыргыздарыбыз келди деп аябай сүйүнүп, өзгөчө бул Facebook айдаганда, интернет айдаганда аябай биз эркектер калпагын ыргытып, аял кишилерибиз жоолугун булгалап сүйүнүп атабыз да. 33 адамдын келгенине. Мына ушул жанакы сен айтып аткан суроонун жообу ушул жерде жатат. 1860-70 жылдардагы ошо Россия империясынын, Орус империясынын, Кытай ошол мезгилде империясынын, Англиянын үч кошкон чоң дүйнөнү титиретип турган мамлекеттердин Борбордук Азия болгон, анын ичинен Кыргызстандын кыргыздардын индикей жашаган жерине болгон кызыгуусунан келип бүгүнкү күндөгү Кытайда жашаган кыргыздарыбыз, Ооганстанда жашаган кыргыздарыбыз, Тажикстанда калган кыргыздарыбыз ошондой болуп туруп, ар ким ушул чоң мамлекеттердин колуна өтүп кеткен. Ал мезгилде Ооганстан деги Англиянын колониясы болуп турган. Кытайда калган бүгүнкү күндөгү Кызыл Суу кыргыздары, деги Памирдеги, Улуу Памирдеги биз бүгүн сөз кылып аткан деги көчүп келип аткан оогандык кыргыздарыбыздын эмеси, Тажикстанда, Тоолу Бадакшанда жашап аткан кыргыздарыбыздын тагдыры бардыгы ошол биздин эндикей жашаган элибиздин баягы коктудан чыга албай, саясаты коктудан өрдөп чыга албай, ар кимиси өзүнүн коктусунда кыйын боло берген үчүн ошентип жерлерин алдырып отуруп, эң акырында ушул бүгүнкү күндөгү бир алакандай Кыргызстандын алаканын отундай болгон мамлекеттик өзүбүздүн чек арабызга ээ болуп калганыбызга бүгүн шүгүрчүлүк келтирип отурабыз. Жанакынын жообу ушунда жатат да. Биз мына памирликтердин жашоосун көрдүк. Мына ошол убакта биз ар жерде калып кеткен дегенсиз, ар бир империялар карап. Муну көпчүлүк учурда эле айтып атышат. Көчүп барган жок. Жашаган. Ата-бабаларынан бери жетип уштусуна чейин ошол жакта жашаган деги кыргыздар. Ал булардын бардыгынын келип туруп, ошол мезгилдеги жердин кадырын билбеген, элдин кадырын билбеген, же болбосо ошого бир сырткы күчтөргө бир каруусун бириктирип, бир муштумга биригип, мамлекет катары, эл катары бир ошого бир каршылык көрсөтө албаган бечаралыктын айынан биздики ошондой кеңирсип жаткан территориябыз туш тарапка бөлүнүп чачылып кеткен. Анан орустардын ээлигинде калган бүгүнкү күндөгү биздин Кыргызстаныбыз мынтип эгемендүүлүктү алып отурат. Рахмат. Эми биздин убактыбыз дагы соңуна келип жетип калды. Мына ошого байланыштуу сиздерге 1 минуталык убакытта бир эркин микрофон берели, элге кайрылуу болсо, анан кийин сөзүңүздөрдү, оюңуздарды жыйынтап койсоңуздар. Келиңиз Самара агай, сизден баштайлы. Могул бүгүн тарыхчаны ата-бабалардын эскерүү күнү жөнүндө жарлык бул бүгүнкү күндүн талабы деп ойлойм. Себеби дегенде бул улуу октябрь революциясы бизге бүгүн кээ бир тарыхчылар айтып жүрөт, эгемендүүлүк бизге келип калды депчи. Бизге ушул ата-бабаларыбыздын каны жаны менен келген күн. Бул
Улуу Октябрь социалисттик революциясы бизге ушул эгемендүүлүктү кыргыз болуп, мамлекеттүү болуп, бүгүнкү күндөгү аймагыбыз, бүгүнкү күндөгү тилибиздин сакталып калышы дагы бул ошол Улуу Октябрь социалисттик революциясы. Кытайда кеткендерибиз кайтып келген. Ошон үчүн биз бул датаны, бул күндү абдан туура деп ойлоймун. Бир күн белгилесек, эми 7-8 майрамдап отурабыз. Бул мен ойлоймун, келечек муунга биз тарыхчылар, журналисттер туура жеткирип белгилеп турсак, бул эч качан унутулбайт. Рахмат агай. Керең Султан агай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошо Ош фильм телеканалынын жаргылчак көрсөтүүсүнө Абай мырза, Бекназар мырзалар чакырган үчүн келип калдык. Албетте, биз өткөнүбүздү эстей жүрбөсөк, келечегибиз эч качан болбойт. Келечектен биз үмүт кылбашыбыз керек. Биз бүгүн башаламан жасасак, өткөнүбүздү кадырлай албасак, сейлей албасак, өткөнүбүздү унутуп, бүгүн эле бир асмандан түшүп алгандай, жерден чыга калгандай өзүбүздү көкүрөк каксак, биз анда мамлекет эмес, мамлекеттин өкүлү эмес, эч ким болбой калышыбыз мүмкүн. Биз ушуну эстен чыгарбашыбыз керек. Ал эми ата-бабаларды эскерүү, албетте. Биз ата-бабаларыбызды эскергенде сөзсүз Манас атабызды баш кылып, кыргыз үчүн кароосун казык кылган, башын токмок кылган, ушул канжыгага баш байлап, канжыгага ушу бүт жан дүйнөсүн илип, кыргыздын чеги үчүн, кыргыздын намысы үчүн, кыргыздын чек арасын коргоп берген бүгүнкү биз сыймыктанып жүргөн, өзүбүз ишенип ишенбей жүргөн территориялардын баардыгын бизге энчи кылып кайтарган ата-бабаларыбыздын баардыгына таазим кыла жүрүү биздин урпактык милдетибиз, парзыбыз. Алардын атына кара так түшүрбөй өтүү бүгүнкү замандаштардын милдети. Аны кийинки муундарга жеткирүү дагы жалпы бардыгыбыздын парзыбыз, милдетибиз. Биз ошон үчүн мамлекетибиздин бүгүнкү дөөлөттүү болушун, эртеңки дөөлөттүү болушун, биримдик болушун ар дайым, ар бир секунд сайын, ар бир ирмемде биз көкүрөгүбүздөн чыгарбай, унутпай, ошон үчүн бардыгыбыз жапа-тырмак ынтымакчылыкта иштешибиз керек деген, ынтымакчылыкта жашоо кечиришибиз керек деген ойду мен кошумчалай кетейин. Эли журтубузда тынччылык болсун, биримдик болсун, ынтымакчылык болсун. Ынтымакчылык, биримдик болсо, анан мамлекетибиз башка өнүккөн мамлекеттердин арасында көкүрөгүн көтөргөн дөөлөттүү, сөөлөттүү мамлекеттерге айланат. Силердин дагы ишиңерге ийгилик болсун. Терең ыраазычылык билдиребиз агай. Рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыттагы аягына келип жетти. Бүгүнкү жаргылчактын темасы тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрүнүн мааниси. Студиябыздын коноктору коомдук ишмер, тарых иликтөөчү Султан Абдрахманов агай, ошондой эле Ош гуманитардык институтунун окутуучусу, тарых илимдеринин кандидаты Самарбек Осмонов. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңыздарды бөлүп келип биздин суроолорго жооп бергениңиздер үчүн. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошону менен бүгүнкү жаргылчак программасы өз соңуна келип жетти. Амандыкта жүзгө көрүшөлү.